Азыр мынау жерден пайдаланычы. Мынау темадан сырткары нерсе. Бирок мынау кустуризация боюнча. Ташиев кече президент айтты, Ташиев 4 миллиард долларлык кустурдум деп отчет берген, эми анчалык эмес деп. Мен деле мындай капитализацияларды мындай карап көрсөм, мындай чоң-чоң предприятияларды. Ашып кетсе 50 миллион, 60 миллион долларлык эмелерибиз бар экен да. Экономикабызда мисалы өндүрүш дээрлик жок. Анан көбүн мисалы импорт менен жаап отурабыз. Мисырдан алып келип. Ошондой учурда мына кустуризация туура болдубу, туура эмес болду сиздин оюңузча? Мунун деген кустуризациянын автору өзүм мен болчумун. Ушул кандай кылып мен айтчу элем мурун. Бир 10 эле олигархты кустурабыз, эми мен жаап коем дегем да. Эми бияктан деген кустуризация биринчиден Ташиев өзү тергөөчү эмес, опер да эмес, силовик да эмес. Анан келип алып чалмакайды чалды. Эми бул жакта деген мындай да, бияқта деген кустуризациядан мисалы бир недвижимость деп коелук, недвижимость. Ал недвижимостьти алганда тергөөчү өзү эле бул 10 миллион сом экен, 20 миллион сом экен дебейт. Аны деген эксперттер болот, независимый по недвижимости оценщиктер оценка кылат, ошону эмеге тиркейт делого. Анан кийин ошо негизинде болот. Негизи мыйзамы. А булардыкы мен билбейм кандай кылган. Жок, баалоо жагы ошондой. Негизи эле ошол инициатива өзү негизин кустуруш керек дегенде кимдер кустуруш керек болчу? Мисалы сиз айткан маалда мындай эле. Мисалы азыр муяктан эле мына ушактан эле канчасын куздуруп, ушактан куздуруп койчу кишилер отурат. Акылбек Жапаров толтура муякта эле отурат. Муякта эле отурушат, бүт баары. Анан ошолорду куздуруш керек. Ошолорду мисалы Акылбек Жапаровду өмүрү 30 миллиард деп атат, бөлтүрүк айтып атат, 600 миллион деп кетти. Бул кандай? Как это можно понять? Ушулар куздуруш керек. Мундайлар. Анан бизде деген кимдерди куздурат? Бизде деген Кока-Коланы куздурат, Шорону куздурат, айтпайм, тигини куздурат, муну куздурат, жанагы кыздарды куздурат, жанагы макарондан чыгарган. Баарын подряд куздурбайт. Мен куздурам дегенди мен айткам, бул өмүрү бою 30 жылдан бери деп атат өзлөрү. Эми 35 жылдан бери жеп келаткандардын баарын куздуруш керек. Камаш керек. Мындай. Ал деген ташиевский метод метод эмес. Бул деген генпрокурор деген болот өзү. Генпрокурор барбы бизде? Эмне иш кылат? Мыйзамды за точным и единообразным исполнением законовду генпрокурор же ким карап атат? Бизде генпрокуратурадагы соттагы сыныптыр да. Эл деле сыныптыр. Короче, бияктан дегенчи. Бир эле президент деген куздурганда же айтайын бир 100дөй эменин уже 100дөй болуп калды кузчулар. Жок, эгерде мынтип рамкасын чие турган болсо. Ошондо кимдер кусуш керек, кимдер куспаш керек? Мисалы мен рамканы генпрокурор болсом айтат элем. Мен эмне мындай эчтеке кылбайла кандай мындай. Жалпы алганда. Же президент болсом айтат элем. Мисалы каралар кусуш керек. Анан мурда депутат, министр болуп отуруп, анан бирдемени менчиктештирип алгандар кусуш керек. Анан кийин ошо менчиктештирип алып, ошол мүлкүн азыр иштетпей жөн эле басып жаткандар кусуш керек деп, мындай бир параметр болуш керек беле дейм да. Бул мыйзамды байысаң, кузбашың керек. Мыйзамсыз айтпа 600 миллион жеп кетти, анан 30 миллиард сом жеп кетти деп Ташиев деле айткан, туурабы? Ошолор айткандар, ошолор далилденсе кузуш керек. Кузуш керек кандай? Ордуна коюш керек да биринчи очередь. Мисалы Акаевдин маалында ошо менчиктештирүү болуп аткан маалда мынанчалык мурдун тарталбаган балдар азыр эми мындай чоң бала болуп калышты да, чоң ишкер болуп калышты. Ошолор деле кусуп атпайбы? Ал балдардын не күнөөсү бар беле мисалы? Эми айтпайм, Ташиев тергөөчү эмес болчу деп. Ташиев тергөөчү эмес да, ошондой бизде деген нан жапкычты өтүкчү кылып, өтүкчүнү тигини кылып, шофёрду администрация кылып, ушинтип атса, анан кашасы чыгат. Азыр эмне кылыш керек? Бизде мындай өтүкчү болуш керек. Эми эмне кылыш керек? Навайчы болуш керек. Анан ошондо болот баары. Айтак бизде бүт баары чаржайыт болсо, бүт баары мындай болсо, кыйын специалисттин баары көчөдө жүрсө, тротуарда. Бул иш болду. Бүт дебилдин баары тияка отуруп алса, анан эчтеке болбойт. Ал болбойт эчтеке. Адилетсиз жок мамлекетте эч качан адам укугу корголбойт. Сөздүн кыскасы ошол. Куздурабы, чыштырабы, эчтеке болбойт ал. Баары ачык болуш керек да. Мисалы мына бул эметти деп ондай туруш керек да.
мына мындай коюп койду да турам ушундай туруш керек да бул деген Жумалиевдики бул экен деп көрүш керек, мунуку бул экен деп көрүш керек. Иштеге көргөсү жөн эле мындан 4 миллиардты 1 миллиард деп койсо мисалчы ал деген миллиард эме 10 миллионду өз миллиону анда тергөөчүнүн баарын Ташиевди Машиевди бүт баарын ген прокурор менен кошуп туруп жокко тартыш керек андайды. Биякта деген эмне өзүнүн үйүнө справка берип атабы.